Бүгүнкү сабактын темасы банктар, банктын түрлөрү. Банк бул банктын эрежесине да бир жолу токтолуп кетсек, салымдарды кабыл алат, зайымдарды берип туруучу, же болбосо биз кредиттерди билебиз, заемдорду берип туруучу, акча рыногундагы ортомчу мекеме. Акча рыногундагы ортомчу мекеме. Бул бизге белгилүү болгондой, банктар негизи экиге бөлүнөт. Улуттук борбордук банк, мамлекетке тиешелүү болгон, бул мамлекеттин бардык финанс кредит саясатын жүргүзгөн, ошол системасын ишке ашырылган улуттук борбордук банк болуп саналат. Улуттук борбордук банк Кыргызстанда Бишкекте орун алган. Ошону менен бирге эле ар бир областтын борборлорунда филиалдары жайгашкан. Улуттук борбордук банктын негизги аткарган кызматтары мамлекеттин алтын валюта резервин сактайт, акча чыгаруу жүгүртүү укугуна ээ болот, же болбосо эмиссия денег деп коет орусча айтканда. Ошону менен бирге эле жеке менчик банктардын резервке койгон фондун сактайт. Мына ушундай негизги кызматтарды аткарат бул улуттук борбордук банк. Бул банк системанын биринчи баскычы. Улуттук борбордук банк ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай аталат. Мисалы Америка Кошмо Штатында резервдик банк системасы деп аталат. Көпчүлүк өлкөлөрдө улуттук борбордук банк деп аталат. Ал эми экинчи тепкичтеги экинчи дагы банктын түрлөрү бул жеке менчик банктар же болбосо коммерциялык банктар. Булардын ачылган максаты пайда көрүү максатында жеке менчик банктар же болбосо коммерциялык банктар биздин Кыргызстанда дагы абдан көп. Мисалы мына Манас банкы, Юникредит банк, АКБ Кыргызстан банкы жана ушул сыяктуу банктар Кыргызстанда абдан көп. Булардын негизги максаты пайда көрүү максатында ачылышат экен. Банктардын, коммерциялык банктардын же болбосо жеке менчик банктардын эң негизги максаты булардын иш алып бара турган эң негизгиси бул салымчылардын салымдарын кабыл алуу. Салымдарды кабыл алуу. Же болбосо аманатчыларды өзүнө тартуу, салымдарды кабыл алуу. Канчалык көбүрөөк салымчылар көбүрөөк салса, өзүнүн аманатын ишенсе, ошончолук бул банктар пайда көрүшөт. Анан кийинки максаты бул кредит берүү. Же болбосо заемдорду дедик биз банктын эрежесинде, кредит берүү. Бул кредит берүү менен банктар акча жасай тургандыгын же болбосо пайда таба тургандыгын биз билебиз. Булар дагы өзүлөрүнүн салымчы кредит алуучуларды же болбосо акча алуучуларды өзүнүн проценттик ставка же болбосо пайыздык ставкалары менен өзүнө тартат. Канчалык кредиттин пайыздык ставкасы төмөнүрөөк болсо, ошончолук кредит алуучулардын саны көбүрөөк болот. Кийинки максатта расчеттук сактоолор жана тейлөөлөр же болбосо счетторду, эсеп счетторун ачуу. Көп мекемелер, ишканалар өзлөрүнүн эсеп счетторун ачуу менен соода кылганда жана башка иштерди, финансылык иштерин жүргүзүүдө өзлөрүнүн акчасын товар алганда жана башкаларга ошол өзүнүн счетунан гана которуп коюу жеңилдикке ээ болушат экен. Кийинкиси ушундай эле жанагы карточкаларды, чектик карточкаларды, чектик эсептерди ачуу менен электрондук эсептер, мисалы электрондук карточкаларды ачуу менен өзүнө тартып атат. Бул өзүнүн эмгек акысын ошол
электрондук эсепке которуп коюу менен, алып жүрүүгө ыңгайлуу болгондугу менен, мисалы биз ушул жеке менчик банктардын электрондук карточкаларын колдонуп жүрөбүз. Мына Кыргызстанда уже кеңири колдоно баштадык. Алайкарт, Виза, Золотая корона жана башкалар ушул сыяктуулар. Мына ушул жеке менчик банктардын негизги жүргүзгөн финансылык иш-аракеттери мына ушулар болуп саналат. Андан тышкары булар баалуу кагаздарды сатуу, сатып алуу, ошондой эле валюта алмаштыруу. Биз билебиз, бул банктардын да бир кызматтарына кирет валюта алмашуу. Кайсы өлкөнүн валютасына алмаштырууга кыйынчылык болбогондой, каалаган өлчөмдө, каалаган санда алмаштырып сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүп берген ушул банктардын дагы бир кызматынын бири болуп саналат. Лизингти биз билебиз, мына айрыкча Айыл чарба Айыл банкы Кыргызстанда абдан көп ушундай лизингтер жүргүзүп атат. Башкача айтканда бул товарды сатып берүү менен акырындык менен акчасын шашпай төлөп атат. Мисалы айыл чарбага керектүү болгон трактор, комбайн жана башкаларды ушул лизинг жолу менен алып, фермерлер абдан жеңилдик болуп атат да лизинг жолу менен алуусу. Мына ушул жеке менчик банктар ошону менен бирге эле банктык резерв кармаш керек да. Банктык резервтер жөнүндө кийинки сабакта биз улантабыз.